А давайте поиграем в безумие. Келиңиз, жинделик кылып ойноп көрөбүз. Элестетиңиз, сиз дүкөнгө кирип сүт сатып алдыңыз дейли. Анан чыксаңыз эле сизди кармап кетишти. Сизге уюшкан кылмыштуу топту колдоо айыбы тагылды. Эмнеге? Көрсө дүкөндүн ээси Кримтөбөл Көлүбаевга алым төлөп келген экен. Эми сизди сүт сатып алуу менен анын ишмердүүлүгүн каржылоого жардам бердиңиз деп айыптап жатышат. Же мындай: Гидромет борбордун божомолунда бүгүн күн ачык болоору айтылган. Бирок сиз үйдөн чыккандан жарым саат өтпөй чакалап жаан жаай баштайт. Сиз көчөдөгү көлчүктөрдү сүрөткө тартып, Инстаграмга чыгарсаңыз, бир нече күндөн кийин эртең менен үйүңүзгө милиция кызматкерлери келет. Алар үйүңүздү тинтүү жүргүзүп, буюмдарыңызды аңтарып, үй бүлө мүчөлөрүңүздүн бардыгынын смартфондорун жана кызыңыз сабактарын даярдаган ноутбукту алып кетишет. Өзүңүздү жапырт башаламандыкка чакырык жасаганыңыз үчүн камакка алышат. Кантип эле дейсизби? Тергөөчү көлчүктөрдүн сүрөтүн тиркелген посторуңуздун улам нааразы болгон адамдары Гидромет борбордун имаратын талкалап салышы мүмкүн болгонун айтып түшүндүрөт. Талкалап салышкан жок, бирок талкалашы ыктымал эле. Сиз балким менин андай оюм болгон эмес, ал жөнүндө билген эмесмин. Менин аракетим эч кандай жаман нерсе алып келген жок деп айтышыңыз мүмкүн. Бирок чынында анын баары маанилүү эмес. Аттүгүл сизди эмнеге айыптап жатканы да маанилүү эмес. Сизди алгач убактылуу кармоочу жайдын муздак камерасына камап коюшканы маанилүү. Ал жерде сиз эртең менен кийип үлгүргөн кийимиңиз менен гана болосуз. Жакындарыңыз жылуу кийим берип жибергенге чейин, эгер берип жибере алса, үшүп, жука курткаңызга оронуп отурасыз. Андан соң ТИЗОго жөнөтүшөт. Ал жерден сиздин ишиңизге кезектин келишин айлап, балким жылдап күтөсүз. Эми ар бир күнүңүз аныксыздык жана муздак болот. Ал жактан күндөр түбөлүккө созулчудай сезилет. Эксперттер келет. Сиздин адвокатыңыз чакырган эмес. Объективдүү корутуңду чыгара ала турган эл аралыкта адистер эмес. Бул эксперттерди сот кабыл албайт. Күн сайын сотторго барып, көптөгөн бери айыптоо тарапка керектүү корутунду чыгарып, көнүп калган эксперттер келет. Алардын сөздөрү ишенимдүү болбойт. Бирок бул аракеттер чынында эле сизди айыптап жаткан нерселерге алып келиши мүмкүн болчу деп айтышат. Аларга ал нерселердин болгон болбогону маанилүү эмес. Аларга тергөөнүн версияларын ырастоо маанилүү. Бул аралыкта сиздин үй бүлөңүздүн тагдыры кандай болот деп санаа тартып камакка кала бересиз. Сиз балаңыздын балдары үйүнө берилерин же туугандарыңыздыкына калтырууга мүмкүн болор болбосун билбейсиз. Сиз өмүрүңүздүн, үй бүлөңүздүн кыйрап жатканын элестетиңиз. Ар бир күнү жаңы коркунуч, жаңы белгисиздик болот. Акыры судья ийнин кушуруп, эксперттер ушинтип эсептеп жатса, демек өкүм чыгарам дейт. Анын өкүмү сизди узакка мөөнөткө эркиниңизден ажыратат. Сиздин "мен билген эмесмин, андай оюм болгон эмес" деген сөздөрүңүз угулбаган бойдон кала берет. Үрөй учурчудай угулат. Чынбы? Бирок балким сиз биздин мыйзамдар мындай иштебей турганына кубанып жатсаңыз керек. Анткени мындай кырдаалдар мүмкүн болгон көп тез эле хаоска чөмүлөт. Адамдар баарынан көчөгө чыгуудан, үнүн чыгарып бир нерсе айтуудан же жөн гана өз жашоосу менен жашоодон коркуп калышат. Мындай шартта цивилизация кыйрап, кадимки жашоонун изи да калбайт. Чынында мындай болушу мүмкүн эместе көрүнүш ыктымал. Бирок тилекке каршы ушундай кырдаалды дал бүгүн көрүп жатабыз. Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун журналисттери бийликтеги адамдардын жана алардын жакындарынын коррупциялык иштери жана башка кылмыштары жөнүндө айтышкан. Тагыраагы журналист кылышы керек болгон ишти кылышкан. Аларды болсо жапырт башаламандыктарга чакырык жасоо айып менен камакка алып, соттоп жиберишти. Жыйынтыгында коомдун чыныгы коркунучтардан коргошу керек болгон мыйзам адамдар айткан сөзү үчүн жазалгандай чечмеленди. Албетте, сиз бул ойго каршы болуп, мындай дешиңиз мүмкүн. Мен Темиров эмесмин, анын аялы эмесмин. Мени эч ким куугунтуктаган жок. Президенттин же УКМК башчысынын мага эч кандай кереги жок. Мыйзамдарды мага каршы эч ким колдонбойт. Бул сөздөр чынында эле логикалуудай көрүнөт. Бирок мындай ишенимдүүлүк өтө аңкоолук болуп эсептелет. Эмнеге? Анткени биздин коом коррупцияга чырмалып калган. Тергөөчүлөрдүн, майычилердин,
Көбү күн сайын мыйзамдарды акча талап кылуу жана жеке өзүнүн байышы үчүн пайдаланып келет. Бул үчүн аларга Жапаровдон же Ташиевден көрсөтмө алуу керек эмес. Эгер азыр кылмыш кодекстерин жапырт башаламандыктар беренесин ушинтип чечмелөө мүмкүн болуп жатса, эртең тергөөчүнүн урулук адам өлтүрүү же башка каалаган беренени ушундай чечмелешине эмне тоскоолдук кылат? Сиз дүкөндөгү сүттү сатып алып Көлбаевке жардам берүү үчүн камалбай тынч эле чыгып кетем деп ойлондуңуз беле? Чынын айтканда, Темиров боюнча чечимден кийин буга эч ким толук ишенимдүү боло албайт. Никто не может быть в этом уверен.